Бир саамга элестетип көрсөңүз, суусуз жашоо жок. Суу бул көрөр күнүбүз. Алла Таала Кудайым адамзатка ырыологон ырыскы. Суу бул дүйнөгө келгенден о дүйнөгө кеткенге чейин денебизди кыймылга келтирип, кан жуурткан ыйык зат. Сууну күндө ичебиз, таңда ичебиз. Түштө ичебиз, кечте ичебиз, түндө ичебиз. Таңдан кечке, кечтен таңга чейин жашообуз суу менен байланышкан. Ичер суунун түгөнгөнү өмүрдүн соолуганы. Адамдын организминин 72%-ын суу түзөт. Ичер суубуз көрөр күнүбүз бар экен. Акылман ата бабаларыбыз бизге ак мөңгүлүү ала тоону түбөлүккө мураска калтырыптыр. Tereken kırgızın tün yeminye boğutup alakanda ellilik. Ар бир кыргыз баласы тоодо өсүп, тоодо чоңоет. Күндө эле тоону көрүп, тоого сыймыктанганыбыз менен анын чокуларында жаткан мөңгүлөргө маани бербеппиз. Мөңгүнү мөңгү кылып, эл аралык коомдук экологиялык мөңгүлөр сактоо фондусун айландырган анын президенти, Кыргызстандын мекенчил атуулу, акын, коомдук ишмер, экономист, эколог Үрстөм Кабылбековдун салымы чоң. Суу жөнүндө ал минтип жазат. Ал мустактан генийликти тумар туткан мэри бар. Кыргызстан эл достуктун, тыныштыктын тиреги, адам жанын жасай турган устакана мөөрү бар. Кыргызстан Шамбаланын мөңгү суунун жүрөгү. Ал пештегин сүйгүн жана билип ал. Кыргызстан Нух пайгамбар кайгынын бир өзү. Фондунун таржымалына көз салсак, коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо мөңгү фондусу 2006 жылы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн. Фонддун эң башкы максаты бул мөңгүлөрдү сактоо жана коргоо, сууларды туура жана сарамжал пайдалануу жана ошондой эле Борбордук Азия регионунда экологиянын сабатсыздык жоюу менен бирге чырмалышкан каатчылык акыбалдан чыгарып, мамлекеттер аралык мамилелерди чыңдап, боордош элдердин ынтымагын, достугун бекемдөө. 2006 жыл биринчилерден болуп түзүлгөндө биздин көзөмөлдүк кеңешинин төрагасы болуп Чыңгыз Төрөкулов шайланган. Бул юридикалык тарап киши дагы ушул жерде катталуу. Андан кийин биздин көрүнүктүү акыныбыз, эл акыныбыз, баатырыбыз Эралиев Сүйүнбай Эралиевич, бул киши аксакалдар кеңешинин төрагасы. Ошондой эле окумуштуулардан биз көбүнчө бул Кыргыз Орус Славян университети менен байланыштык. Алардын ректору академик Владимир Иванович Нефадев деген бар. Ошол такай бизге шарт түзүп берип атты. 3 тегерек стол өткөрүлдү ошолордун базасында. Себептен биз кандай суроо болбосо дагы сөзсүз түрдө окумуштууларды коюп ортого коюп туруп анан кийин жалпы жыйынтыкка келебиз да. Тагдырдын буйругун карабайсыңбы? Чыңгыз Айтматов менен Үрстөмдү олуттуу ойлуу бастырып, ата бала сыңары сырдаштырган мамиленин маңызы мөңгүдө жаткандай сезилет. Мөңгү аркылуу Айтматов кыргыз элине керезин айтып кеткени жыл өткөн сайын ачык болуп баратат. Мөңгү бул кыргыз элинин эл эмес, бүтүндөй Орто Азия элдеринин маңдайына бүткөн ырыскысы, ынтымактын башаты. Аны туура пайдаланып, көздүн карайгындай сактоо ар бир инсандын ыйык парызы. Мөңгүлөрдү урпактарыбызга мурастоо керек. Мага раматылык жаткан жери жайлуу болсун, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов мындай суроо берет. Бу дейт, муну байлык дейсиң, бу жерде канча мүлк жатат дейт. Мен Алла башыма салып бергенде эле айтып турмун. Бул деген орустарда возобновляемый вид источника деп коет. Кыргыздарда айтканда толуп туруучу, бөксөрүп туруучу оокат. Бу жерде эң кеминде 30 триллион доллар жатат десем, уларга мынча мындай байыбыздан эмне мынча кедей жашайбыз дейт. Мен айтам, биз деген баягы совковый привычка деп атпайбыз, советтик доордогу инерциядан чыга албай, ошону менен дагы деле бүгүнкү күнгө чейин башкарганга аракет кылып атабыз. Демек биз жарандарыбыздын ички муктаждыгын чече албай атабыз. Ошондуктан келип туруп мындай түшүнбөстүктөр келип чыгып атат. Биз бүгүнкү күндөн баштап мен ойлойм, ошо мөңгү фонду качан башталса, ошо күндөн баштап Борбордук Азиядагы экологиялык саясаттын башталышы деп сиздерди куттуктап кете алам. Мөңгү деген эмне? Бул жер жүзүндөгү атмосферада пайда болгон табигый жылып жүргөн муздун топтому. Аны менен гидроресурстар толукталып, андан иче турган таза жана эл чарбачылыгына керектелүүчү суат суусу пайда болот. Көп жылдан бери Рүстөм көтөрүп алып чуркап жүргөн
мөңгү проблемасы, таза суу проблемасы бул экология проблемасынын эң негизги башаты болуп эсептелет. Себеби экология деген кыргыздардын өзүнүн дүйнө таануусунда негизги роль ойногон да. Жанагы айтылууга жашдагы экологиянын бир түрү. Себеби эчкилерди канча көп кырып салып, анан ошолордун тукуму курт болсо, эл өзү курт болот деген сөз да. Ошондон эле бир мааниси ушу мөңгүлөр, таза суу проблемасы. Бул проблема дүйнө жүзү боюнча азыр эң актуалдуу. Бул жөн эле бул локальный Кыргызстанга гана тиешелүү проблема эмес. Бул бүткүл дүйнөгө тиешелүү проблема. Анан биз да айтып жүрөбүз, ушу экология проблемасы, чындыгы таза суу, мөңгү проблемалары динден да аша турган, кийинки биздин жер шарынын тагдырын, элдин тагдырын чече турган проблемалардын бири. Ошондуктан буга маани бербей коюу болбойт. Тескерисинче эртең кеч болуп калат. Бүгүн уже бул проблеманы чечүүгө аракет кылыш керек. Кыргызстан суу ресурстары түзүлүүчү региондо жайгашкан. Суу биздин байлыгыбыз, биздин энерго ресурстардын булагы болгон мөңгүлөр жайында нымдуулук сугат суусун берип, өзүбүздүн гана эмес, коңшу республикалардын айыл чарба жерлерин кургакчылыктан сакташууда. Ошол себептен келечек үчүн мөңгүлөрдү сактап калуу бүгүнкү күндүн маанилүү талабы. Эксперттер менен экологдор таза суу жакынкы келечекте нефть менен газдан кымбат, алтындан баалуу болоорун алдын ала эскертишүүдө. Ондон ашык жыл болуп кетти окшойт. Ошондо мөңгү жөнүндө адамдардын түшүнүүнө кире элек болчу, жана суу ресурстары кандай боло тургандыгы жөнүндө. Ошол убакта Рүстөм Кабылбеков мөңгү деген гез чыгарды. Анан ызы салып эле басып жүрдү да, анан ошондо көпчүлүгү таң калды. Эмне эле мөңгүнү айтып атат деп. Бирок азыркы учурда жана илимий техникалык прогресс өнүгүп өсүп, жана батыш тараптан, жана Америка тараптан ар кандай уктуруулар, берүүлөр болуп атпайбы, көрсөтүүлөр болуп атат. Ошондо суу маселеси аябай көтөрүлүп чыгып атат да азыркы учурда. Көрсө Рүстөм Кабылбеков буну мурдатан эле билиптир да. Көрсө Кыргыздын ала тоосунда мөңгүлөр бүтүн адамзатты сактай турган деңгээлдеги мөңгүлөр экен да. Бул маселе өтө оор жана таалуу. Биз ушу мөңгү алтындын баасына айланып кетет да, дүйнөлүк деңгээлде кийин. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мөңгүбүздү сакташыбыз керек. Рүстөм Кабылбековдун долбоорун кубаттап колдоп, бүткүл жалпы элдик ишке айландырышыбыз керек. 21-кылымда диндердин энергиясы азайып калганда, адамзат кайсалап турганда, адам болуу жолунда баратканда чекебиз айткандай. Ушул учурда мөңгүнүн иш аракеттерин чамда Кудай жактырып атат го. Себеби дегенде жер энени үстүндөгү адам баласы дүйнөгө бир келгенден кийин бир келет, бир кетет. Ошол учурда суу деген эмне экенин элдин баары билет, туура. Аба, суу бул улук нерселер. Ушундан улам мына Теңир тоонун эли кыргыздар чамда боорик шишке ак дилинен кошулат болуш керек. Суу деген ыйык болгондон кийин бул ишти көкө Теңир колдосун, атабыз манас жолдосун. Анан кыргыз баласы байсалдуу жашоосун, отурташкан цивилизацияда кыргыз баласы адамзатка таза акыл берсин, Кудай үчүн берсин. Адам баласы табиаттын алдында алсыз, технологиясы эң күчтүү өнүккөн Жапон өлкөсүнүн жакында эле зилзала жана цунамиге туруштук бере албаганы ар бирибизди ойлонтпой, түшөлтпөй койбойт. Табиаттын тамырын тарта билип, аны менен таттуу мамиледе жашоо, демек бул өмүрүбүз узарат деген сөз. Суу атасы, мөңгүнүн мааниси мында айтпаса да түшүнүктүү. 1965 жылдан 1974 жылга чейин Тянь-Шань тоолорунда Кыргызстандын жалпы аянтынын 4,1%-ын ээлеп, 8107 чарчы километрди түзгөн 7628 мөңгү болсо, акыркы жылдары мөңгүлөрдүн көлөмү жана саны 3,2%-ды түзүп, 6336 чарчы километр аралыкка созулган 5237 мөңгү калды. Бул тенденция окумуштууларды тынчсыздандырууда. Мөңгүнүн келечеги кандай экенин ал бизге түшүнүлүк эл сыяктуу да. Болбосо мөңгү кийин жагында бул келечектеги биздин жаш урпактарга
өтө керектүү нерсе. Азыркы ушу өзүбүздүн экологиянын бузулуп жаткандыгы. Анан келечекте ушу суу маселеси кандай болот? Кургакчылык маселеси кандай болуп кетет жердин азыркы? Ушу маселенин бардыгын ушу мөңгүн, ушунун бардык тагдырлары мөңгүнүн колунда. Ошон үчүн ушу Рүстөмдү колдоп, мен ушу кыргыз журтчулугума кайрылат элем. Ушул өзүбүздөн чыккан бүткүл дүйнө боюнча мунун аты уже чыгып аткандай болуп атат. Мен өзүм аша чаап мактагандык эмес. Мөңгүлөрдүн эриши планетадагы климаттын табигый өзгөрүшүнө байланыштуу. Тактап айтканда, эгерде климат мындан ары да ушул темп менен жылый берсе, анча бийик эмес чокулардагы мөңгүлөр калбай калышы мүмкүн. Мисалы, Күнгөй ала тоосунун мөңгүлөрү 2050 жылга чейин 70-75%га кыскарышы күтүлүүдө. Эгерде минтип мынакей муз ээрип отурса, мына жакында 30 000 тонналык муз сынбады Гренландиядачы, дрейфовать кылып чыкты да. Минтип сынып отурса, эгерде 2025 жыл окумуштуулардын айтуу боюнча жылуулануунун чокусу боло турган болсо, ошондо 3 градус кысай турган болсо, океандын деңгээли 37 метрге көтөрүлө турган жөнүндө такилип жүрөт да. Бул демек эмне деген сөз? Бул демек бул Европа тегиздиктери жана ошондой эле деңиз деңгээлинен анча бийик эмес жерлердин, көп жерлердин баары судун астында калуу коркунучу бар. 2006 жылы Мөңгү фондусунун программасы жана Борбордук Азия регионун чыгармалашкан каачылык акыбалдан алып чыгуу боюнча иш пландар иштелип чыккан. 2007 жылы жазында Рүстөм Кабылбековдун Мөңгүлөр Борбордук Азия регионундагы нымдуулуктун, ден соолуктун, энергетикалык кубаттуулуктун жана саясий туруктуулуктун кепилдиги аттуу китеби жарык көргөн. Бул китепте жер бетиндеги жашоо үчүн деген ат менен Борбордук Азияны комплекстүү кризистен чыгаруунун кыскача концепциясы сунушталган. Бул концепциянын мааниси тереңде жатат. Мөңгүлөр жөнүндө бул бизге бабаларыбыз энчилеп калтырган баа жеткис байлык деп айтышыбыз керек. Биз 52 миллиард куб сууга ээлик кылабыз. Сууга ээлип, суу байлыгы боюнча биз 140 өлкөдөн алдыда турабыз. Казакстандан да алдыда турабыз, Америкадан, Франциядан, Европа өлкөлөрүнүн көбүнө. Бу биздин керемет байлык. Ушу сууну кандай кылып элдин кызыкчылыгына иштетсек, ушу сууну кандай кылып сарамжалдуулук менен пайдалансак, ушу сууну ысырапкорчулукка учуратпай, келечек муундарга кандай кылып калтырып кетсек деген маселе, бул өтө тагдыр чечкен маселе, чоң маселе. Мына мөңгүлөрдү сактап калалык деп уран менен, демилген менен жүргөн биздин нинелерибиз бул ошол келечек жөнүндө кам көргөнүн айтып атышат да. Я приехал в Бишкек, я встретил у Рустема, мы с ним беседовали, и я понял, что вот, допустим, проблема ледников, проблема водоснабжения очень своевременная, очень серьезная, которую необходимо решать в среднеазиатском регионе, так как Ферганская долина проживает более 50 миллионов человек и пользуются все, так получилось, что пользуемся все водой, которые берут истоки из ледников Кыргызстана и Таджикистана. И я полностью принял его идею. Мало того, он даже предложил мне, и я с удовольствием принял предложение. Я являюсь вице-президентом теперь уже этого фонда сохранения ледников Монгу. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт дегендей, Мерзбахир атындагы коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо Мөңгү фондусунун жасап жаткан иштерин карапайым калк колдогону жакшы жашаган. Фондунун алдында Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылы жана Келечек жаштар студенттер союзу коомдук бирикмеси түзүлгөн. Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылынын алгачкы төрайымы, азыркы Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева 2009 жылы январь айында Агым газетасына берген интервьюсунда мындай деген. Жаңы жылдан тарта кыргыз мөңгүлөрү эрбей, нукурабайлык катары кыргыз көңүлүн сүйүнтүп тура беришин каалайм. Планетанын жылуулугун күчөткөн жалын биздин мөңгүлөргө жетпесин. Ала Тоонун мөңгүлөрүн даңазалап жүргөн Рүстөмбек сыяктуу патриотторубузду эл колдосун.
Кыргызстанда чоң байлык бар. Алар биздин ала тоосунун үстүндө жаткан мөңгүлөр чокуда. Булар таптаса, касиеттүү. Анан кийин ушул эки биздин Борбордук Азияга нымдуулукту берет, чын ден соолукту берет. Момундай адамдардын жашоосуна туруктуулукту берет. Анан кийин бүт энергия ушундан келет да. Анан кийин бул мөңгүлөрдү биз абдан экологиялык жагынан абдан таза колдонушубуз керек, пайдаланышыбыз керек. Эл ушундай кыйналып турган убакта мына биздин мөңгүлөрүбүздү, сууларыбызды жанагындай суусу жок мамлекеттерге сатсак эмне деп аябайбыз. Мына ошондо ушу Үрүстөм Кабылбеков абдан жакшы идея көтөрүптүр мына бир нече жыл мурда. Анан эми ушуну ишке ашыра турган учур келди да. Мөңгү фондусу кыска мөөнөттүн ичинде өзүнүн активисттеринин, окумуштуулардын, чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын, ошондой эле массалык медиа өкүлдөрүнүн катышуусу менен экология жана мөңгүлөрдү коргоо маселелери боюнча бир нече тегерек столдорду, пресс-конференцияларды өткөргөн. Биз эми айта кете турган нерсе, ушул мына көп жылдан бери өзүңүздөр билгендей Үрүстөм Кабылбеков байкебиз ушу мөңгү фондун жетектеп келатат. Көп жылдан бери ушул идеяга берилип, ошо Кыргызстандын эң негизги байлыгы бул мөңгүлөр деп айтып келатат. Ошол тилеги ишке ашып, азыр коомчулукта ошол мөңгүнү сактоо идеясы, ошолорду коргоо идеясы коомчулукта көп жарыялана баштады да. Анысыканда ушу көп жылдан бери Үрүстөм байке менен байланышып мамиле кылгандан баштап Үрүстөм байке бизге 5 нерсени айтчы. Ушул кылган ишти колко кылмай жок, жерди сатмай жок, убакыттын алдына түшүп жүгүрмөй жок деген жакшы ойлорду айтып, бизди ошо тарбиялап көп ойлорун айтып келатат. Ошол Үрүстөм байкеде эле айтылган нерселерди аткарсак, биз кыргыз эли көп улуулуктарга жетишмекпиз да. Ошол айтайын деген нерсени биз дагы ушул Турулуу журт деген экологиялык кыймылды иш-чараны колдоп, өзүбүз дагы ушул ишти колдогонбуз. Элибиздин уу чукур эмес экен. Мөңгү фондусун колдогон эр азаматтар аз эмес. Анын бири Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Маткабулович Салымбек. Үрүстөмдүн бир сөзү бар, мутка дегенчи. Мага келип эле байке дагы мутка башталганы калды деп былтыр келген февралда. Болот быйыл деп элекчи былтыр, эме кое турчу, муткасыз эле жашай туралчы дегенбиз. Анан мынакей 7 апрель болду. Ошону келип айтканда февралда. Анан быйыл келип кайра дагы мына жаңы жылдын башында эле келип кайра айта баштады мутканычы. Мутка болгон атат, тигиле болгон атат деп элечи. Койчу муткаңды. Эмне кылыш керек десем, айтат азыр мореки мөңгү маселесин көтөрүп, мореки азыр Өзбек менен Кыргыздын ортосунда азыр жалака болуп атпайбы чоң. Анан ошо Каримовду, тиги Рахмоновду, биякты, Назарбаевду, тиги Туркменияны баш кылып кошуп, ушу суу маселесин, мөңгү маселелерин көтөртүргүзүп, Борбордук Азияны мындай тынчтык регионго айлантканга ошол жака күч жумшабайлыбы деп ошону айтып чыкты. Анан Каримовду чогултуп сүйлөшсөк болот экен деп ошол жак менен буяка макулдоогун бердим деп аянда журналисттерди чогултуп мөңгүнү көтөрө баштайлы деп экологический проблемаларды. Эки миң 11 жылдын 15 февралында Ош шаарында Ош, Баткен, Жалал Абад областарындагы Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылынын 1000ге жакын мүчөлөрүнүн Турулуу журт чакырыгынын алдында Айтматовдун керээзи мөңгүлөргө арзуу жыйын акция өткөргөнү коомчулукта резонанс жаратты. Мына жакында эле Турулуу журт деген жаңылануу эстафетасын биз Оштон өткөрүп келдик. Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылы аялдардын эмеси менен, демилгеси менен аялдар тынчтыктын тиреги деген аялдар тынчтыктын тиреги деген чоң форум өткөрүп келдик. Мындайча айтканда 1000дей Ош областын, башкача айтканда түштүктүн 1000дей аялдары чогулган чоң форум болду. Бул мынау мөңгү фондусу. Бул азыркы жашообузда абдан актуалдуу проблеманы, мындайча айтканда, азыркы жашообузда абдан актуалдуу көйгөйдү камтып турат да. Анткени деген бул мөңгү деген бул жашоо, мөңгү деген тиричилик, мөңгү деген бул электр кубаттуулугу, мөңгү деген биздин Кыргызстан үчүн байлык.
Бүгүн биз силер менен мөңгү темасына токтололу. Балдар, мөңгү деген эмне бул? Карларында жагынан зоолордун башына катып калып муз болуп тоңуп калгандарды мөңгүлөр дейбиз. Дагы эмне дейбиз? Кыргызстанда эң улуттук кийими ак калпагындай болуп турган мөңгүлөр бар. Балдар, мөңгүдөн биз эмне алабыз? Азамат, демек биз Жаштын тилегин берет дегенен Оокат районунун мектептеринде мөңгү жөнүндө ачык сабактардын өтүлүп жатканы жаркын келечектен жакшы кабар берет. Мөңгү кетпей чокулары, тоңгон муздар шөкүлөдөй жылтырап, ар жагынан бир жагынан куш эмес, араң гана борон өтөт калтырап. Бул мөңгү фондунун мына Чыңгыз Төрөкулович Айтматов тирүүгесинде 2008 жылы 8 апрелде ошо кездеги президент Бакиевке кат кирген. Ошол жерде биз ошо жылы күздө эл аралык же болбосо бүткүл дүйнөлүк бир форум өткөзөлү дегенбиз. Форумдун темасы мөңгүлөр Борбордук Азиядагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана ошондой эле саясий туруктуулуктун башаты деген. Мына ошол форумдун ичинде эле биз бүгүн талкуу кыла турган эки долбоорду кийлегенбиз. Бул биринчи долбоору Кудайга жага турган иш мөңгүлөрдү каргыштан арылтабыз деген кеп бар. Мисалы үчүн ар качандан бир качан коом ушундай чырмалышкан каатчылыкка келгенде көз ачыкчылык, ар кандай бир нерселер көбөйөт экен. Кээ бир көз ачыктардын божомолуна караганда, айтымына караганда кыргыз элинде каргыш бар дейт. Каргыш ошонун өзүн капсын. Кыргыз элинде каргыш жок. Кыргыз элинде элдердин ортосунда, муундардын ортосунда, инсандардын ортосунда айып бар. Ал айыпты да Кудай кааласа аларбыз. Бирок кыргыздын тоолорунда мөңгүлөрдүн жукаруусу менен жоголуп кеткен экспедициялардагы алпинисттердин сөөктөрү ачыкка чыгып жатат. Ылдый жакта кар алыстап кеткен жерлеринде бүгүнкү күнү ит куш жеп койгону бар экен, бирок өйдө жакта тааныса болот. Ал жерде кимдер гана жок? Ал жерде орус да бар, ал жерде француз да бар, ал жерде немис да бар, ал жерде япон да бар. Мына бүгүнкү күнү бизге 1 гектар жер бөлүндү Чоңалай районунан. Ошол жерде эл аралык алпинисттердин борбору бар экен, ошол жерден 1 гектар жер беришти. Эми биз эл аралык кадастрга чыгып, канча экспедиция кетип кыргыз тоолорунан кайтпай калганын толуктап, канча орус, канча француз, канча немис, канча япон болсо, ошолорду тактагандан кийин Ватиканга, орус православ чиркөөсүнө, Будда храмына, синагогага жана ошондой эле Сауд Арабиясына кат жөнөтөбүз. Себеп дегенде алар өздөрүнүн өлүктөрүн өздөрү жерге бериш керек. Мөңгүгө чыгуу бул оңой ортоң оюн иш эмес. Биз кыргыз тоолорунун мөңгүлөрдүн баарын чабып ташыбыз керек да, өлүктөрдү алып түшүп туруп жерге берүү менен Кыргызстанда эл аралык боордоштор бейитин түшүшүбүз керек. Кудай кааласа бул иш азыр ишке кирип, мынакей самынып иштеп баштадык. Экинчи долбоор ошондой эле долбоор. Чыңгыз Төрөкулович тирүүгесинде экөөбүз муну өтө көп сүйлөштүк, көп талдадык. Мен да башында ойлогом. Биз мисалы үчүн 5000 метрден өйдө 14 аты жок мөңгү чокуларын таптык. Биздин биринчи эле максатыбыз бул кыргыз элин кантип байытуу. Ошондуктан биз бардык позитивдүү ойлорду туура калчап, туура жүрүшүбүз керек. Анан мен Чыңгыз Төрөкуловичке сунуш киргиздим. Чыңгыз Төрөкулович дедим. Ошол форум өтсө тез аранын ичинде, менин оюм боюнча тез аранын ичинде ошол Борбордук Азияны мекендеп турган мамлекеттердин президенттеринин атын, СНГдеги бизге керектүү мамлекеттердин президенттеринин атын, Путиндин атын, Буштун атын берүү менен мөңгүлөрдүн тынчтык аллеясын түзөлү десем, ал киши мага мындай сунушун айтты. Президенттер келет, кетет. Андан көрү сен эгерде ошол дүйнөлүк диндердин өкүлдөрү кубаттай турган болсо, мына хан теңири турат. 4 пайгамбардын атын берип, же болбосо, эгерде алар макул болбой турган болсо, дүйнөдөгү адам баласына эмгек сиңирген эң көрүнүктүү 14 адамдын атын берүү менен мөңгүлөрдүн тынчтык аллеясын түзүү жөнүндө сунушун айтып, мен ошол пикирге толук кошулдум. Аны менен бизде эмне утуш болот? Ошону
Мисалы үчүн ошо форум өткөн күнү бир күндө бүт дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары Кыргызстанда мөңгүлөрдүн тынчтык аллеясы түзүлгөнүн айтса, бүт дүйнө көңүл бурат бизге. Демек, ошонун негизинде Кыргызстанга тынчтык зонасы деп, ал эми Борбордук Азияга согуштук аракети жок зона деген статус суроо маселеси коюлган. Муну менен биз эмнени айткыбыз келет? Жана башында айтып кетпедим, жер бетинде суудун деңгээли көтөрүлүү менен көп жерлер суудун астында калуу коркунучу бар деп. Демек, келечекте биз бул Борбордук Азияны экологиялык жактан ошо нормага жооп бере тургандай кылып кармап турушубуз керек. Келечекте Борбордук Азия адам баласынын расалык өзгөчөлүгүн сактап кала турган жер экендигин унутпашыбыз керек. Биз жер бетинде адамзат бүгүнкү күнү атаандаштыкты эрегишти коюп, адам баласы келечекте эмне болот? Ушу жөнүндө ушуга көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн, муну менен бул ишке ашуу менен Кудай кааласа, Кыргызстан менен Тажикстандын бүгүнгө чейин Борбордук Азиядагы экинчи катардагы мамлекеттердин катарында болсо, биринчи орунга чыгып, өзүбүз эле эмес, жана айтпадымбы, Кыргызстан менен Тажикстандын мөңгүлөрүндө катылган отун энергетикалык потенциал өзүбүз эле эмес, бүтүндөй Борбордук Азия регионун гүлдөтүп кармап турууга жетет. Демек, суудун астында калуу коркунучу бар мамлекеттер, мисалы үчүн эгерде антип күн жылып отурса, мына Россия тегиздиктеринде тундра тайгалардан суу көтөрүлүп кетиши мүмкүн деген такилиптер бар. Демек, адам баласы биз мынакей Кудай кааласа коркпой үркпөй эле, башыбызды жерге салбай эле, өзүбүздү экинчи сорттуу эл катары карабастан эле дүйнөгө ушул сунушту киргизишибиз керек. Бул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн керек. Мисалы үчүн 90-жылкы апыл-тапылдан күтпөгөн жерден келген кризистен эмне гана көрбөдүк. Ошол кезде биз акылыбыз айран болуп туруп, балдарыбыздын келечегин уурдап алганбыз. Балдарыбыздын балалыгын уурдап алганбыз. Эмне үчүн бүгүнкү күнү муундардын ортосунда арсташуу чыгып атат? Эгерде биз кайраган аларга гүлдөгөн Кыргызстанды жаркыраган келечекти түзүп берип, балалыгын кайрып бербесек, жаман каарлык көрүп калуубуз бул күтүлүп турган иш. Биз элди көзөмдөп карайбыз. Ошондуктан жалпы Кыргыз элине кайрылып жатабыз. Жалпы Кыргыз элинен чыккандан кийин Борбордук Азия элине кайрылабыз. Борбордук Азия элинен соң жалпы дүйнө элине кайрылабыз. Бул дүйнөлүк акция деп эсептейбиз. Күндөр күнгө, айлар айга алмашып, жылдар жылды жылдырып, кылым тогушот. Кыргыз кырылгыс, 40 дөбөгө жыйылгыс дегендей, эски муунун ордуна жаңы муун келет. Аскасы асман чилген ала тообузда бизге белек болуп сунулган мөңгүлөрдү көздүн карегиндей сактоо, жүрөгүндө оту бар ар бир кыргыз атуулунун ардактуу милдети.